Анунзимукумуха ва антум лаха карихун. Алланың хидаяты ең қазынасындағы баалуу нерсе, ал көчөдө турган ар кимге бериле бере турган нерсе эмес. Талабы жокко берилбейт. Алла айтат, талабыңар жок болуп жеп көрсөңөр да силерге биз жармаштырып коебузбу дейт. Андай эмес. Жүрөгүңүзгө имандын, хидаяттын талабы барбы? Анда келиңиз сизге беребиз дейт. Биздин жүрөгүбүздө талапты Аллага көрсөтөйлү. Диндин талабын көрсөтөйлү. Диндин кадырын көрсөтөйлү. Алла Таалага болгон берилип, ихластуулугубузду, кулчулдугубузду Аллага көрсөтөйлү. Я Алла деп жараткан Алла Таалага жакындаганга аракет кылайлы. Алланы жакындан чырайлуу тааныйлы. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримдин аятты окулганда кунт коюп угайлы, кулак салып угайлы, көңүл буруп угайлы, маани берип угайлы. Алла Таала Кур'анда пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга буйрук берген. Башшир ибад аллазина ястами'уна ал-каул фаяттаби'уна ахсана. Улайка аллазина хадахумуллах ва улайка хум улул албаб. Ey Muhammed kuşkavar bergin. Menin bendelerime kuşkavar bergin. Kanday bendelerim? Sözdü kunt koyu uğup arkasından çıraylı amal kılgandarga. Allah Taala'nın barыбызды kunt koyu uğuçulardan kılsın. Uqqandan keyin amal kılıçulardan kılsın. Uğup durup amal kılbay koygonduk, jööttük. Yahudilik. Ошон үчүн укпай койгон, түшүнбөй койгон. Бул христиандык тугандар. Адашкандык. Уккандан кийин амал кылуу. Мына ушуну ислам, ушуну мусулманчылык дейт. Эмнени уксак, Алла эмне десе, ошону аткарайлы. Эмнеден тыйылса тыйылайлы. Пайгамбар кайсыны көрсөтсө, эмнени берсе кармайлы. Эрмене тыйса тыйылайлы. Вама атакумур расулу фахудуху вама нахакум анху фантаху. Эмне нерсени Мухаммад алейхиссалам силерге берди. Дүйнө ахиреттин бактылуулугун силерге берип атат. Хидаятты берип атат. Алла разы болгон шариаттын жолун берип атат. Силерге берекени берип атат. Бакыт, ынтымакты берип атат. Алгыла, карман кыла, бекем туткула. Эмне нерседен силерди тыйса, ал силерге боорукерлик кылып тыйып атат. Көр албастык кылба, бөлүнүп жарылба, бири-бириңерди кемсинтпегиле, бири-бириңерди маскарлап акарат кылбагыла, шылдыңдабагыла, басмырлабагыла, бири-бириңерге зулумдук кылбагыла, бири-бириңердин акыңара кирбегиле, бири-бириңердин мал-мүлкүңөрдү жеп тартып албагыла, бири-бириңерди алдабагыла, бири-бириңерди кордобогула, бири-бириңерге жамандык кылбагыла, кара ниеттик кылбагыла, жек көрүп өч албагыла, жаман нерселерден бардыгынан тыйылгыла. Силерге пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ушул нерседен тыйып атат. Боорукерлик кылып, дүйнөңгө дагы зыян, кабырыңа дагы зыян, ахиретиңе дагы зыян деп. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, бир аз убакыт болсо дагы ыйманыбызды кубаттап алайлы, жаңылап алайлы, нурлап алайлы. Бир аз болсо дагы ойгонуп, амалдарыбызды оңдогонго ниет кылып, кадам таштап, бир аз болсо дагы мен ким экем, эмне үчүн дүйнөгө келдим, эмне үчүн жашап атам, эмне үчүн мен бу дүйнөдө жашап атам деген суроону өзүбүзгө козгойлу, өзүбүзгө коёйлу. Мен өзүмө сен эмне үчүн келдиң деп сурабайм. Мен эмне үчүн келдим, эмне үчүн жашап атам, мен каяка барам, өлгөндөн кийин мени каяк күтүп атат, бейиш чакырабы же тозок чакырабы. Өлгөндөн кийин ошол өлө турган учурда Алла менен ыраазы болобу же нааразы болобу. Биз ушу туугандар бүгүн жума күнү мечитте отурабыз, кунт коюп укканга аракет кылайлы. Биз Алланын кулубуз. Алла бизге акыл берди. Алланы тааныганга, Алла Тааланы, Алла субханаху ва тааланы сиздерге, биздерге, бизди кул кылып жаратты. Кулчулдукту жакшы көрөт. Жараткан Алла субханаху ва таала. Ошондуктан иншаалла көңүл буруп угайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ийякум ваздан, фа инна данна акзабул хадис." Жаман күмөндөн сактангыла, туугандар. Биринчи мээде жаман күмөн пайда болот, кийин тилде жаман сөз пайда болот. Биринчи мээде жаман күмөн пайда болот. Ушу адам тууралуу жаман күмөн кылат. Бул адам тууралуу жаман күмөн кылат. Арам күмөн кылат. Алла Таала тыйып салган: "Я айюхаллазина аману, ижтанибу касиран минад-дан, инна ба'дад-дан исм."
Ey имандуулар, силер жаман күмөн сүрөгөндөн сактангыла. Анткени кээ бир жаман күмөн күнөө болот бул. Жаман күмөн кылат, анан кийин тилине келет да тилинен чыгат. Кийин жүрөгүнө душмандык пайда болот. Андан кийин колу менен зыян кылат. Колу менен зыян кылат. Кийин ана бул дозокко таяр болот. Ушунун бардыгы жаман күмөндөн башталат. Пайгамбарыбыз айтат, жаман күмөндөн сактангыла. Анткени жаман күмөн кылуу бул акзабул хадис, сөздөрдүн эң жалганы ушул. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. Бири-бириңердин айыбыңарды издеп жүрбөгүлө. Бири-бириңерди чукулабагыла. Бири-бириңердин кемчиндиктериңерди издебегиле дейт. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла, ичи тардык кылбагыла. Бири-бириңерге кызганбагыла. Вала табагаду, бири-бириңерди жек көрбөгүлө. Пайгамбарыбыздын буйругу бардык үммөткө буйруп атат. Кыямат күнгө чейин келе турган бактылуу болом деген адамга буйруп атат. Бейишке чыгам деген адамга буйруп атат. Сиз кайсы жактасыз? Биринчи чечип алыңыз. Пайгамбарыбыздын сөзүн уга тургандарданбы? Же пайгамбарыбыздын сөзүн укпай тургандарданбы? Эгерде пайгамбарыбыздын сөзүн уга тургандардан деп чечсеңиз, анда пайгамбарыбыздын айтканын кылыңыз. Бул бизге жакшы, бул бизге пайда, бул биздин бейишибиз үчүн, бактыбыз үчүн, ынтымагыбыз үчүн, ийгилигибиз үчүн. Эмне деп айтып атат? Вала табагаду. Бири-бириңерге кек сактабагыла. Бири-бириңерди жек көрбөгүлө. Аркасынан өчүмдү алам деп жүрбөгүлө. Кечиримдүү болгула. Жүрөктү таза кармагыла. Мусулманга бир тууган. 3 күндөн ашык мусулман менен сүйлөшпөй коюу, катташпай коюу арам деп айткан. Салам дуан айтыңыз, салам бериңиз, дуа кылыңыз. Мейли мамиле кылбасаңыз дагы, бирок душмандашпаңыз. Вала тадабару, бири-бириңерди аркаңарды колуп, бул тияққа тутат, бул жака. Белиңизди, артыңызды көрсөтпөңүз. Жүзүңүздү көрсөтүңүз. Тияктан келатса, мен бул жака бурулуп кетсем, артымды көрсөтөм да. Ал тияққа бурулуп кетет, ал мага артын көрсөтөт. Ушуну айтып коет, вала тадабару дейт. Артыңарды бири-бириңерге салбагыла дейт. Артыңарды салбагыла бири-бириңерге. Мамиле кылгыла. Юсуп пайгамбардын бир туугандары Юсуп пайгамбарга канча жамандык кылды. Көрө албастыктан жамандык кылды. Юсуп пайгамбарды кичинекей кезинде алып барып өлтүрөйүн дегенде бирөөсү айтып, Яхуза, өлтүрүп не кыласыңар? Ушунчалык эле өлтүрөгөндү кааласаңар, кудукка ыргытып бергиле деди. Жаш бала, 6-7 жашар бала кудукка таштады. Кандай кыйынчылыктарды көрдү, кандай жамандыктарды көрдү бир туугандарынан. Аталаш бир тууган, энелери бөлөк. Кийин Юсуп пайгамбар падыша болгондо бардыгы жүгүнүп келди. Ошондо эмне деди? Мен бир туугандарымы күнөөлөбөйм деди. Бул шайтандын кылган иши деди. Туугандар, биз бир айылда жашайбыз. Бири-бирибизди күнөөлөбөйлү. Шайтандын кылганы, шайтандын куралы болбойлу. Шайтан эртеге кыямат күнү, Куранда айтат Алла Таала, эртеге кыямат күнү айтат экен. Эй бенделер, Алла Таала уада кылды, уадасы чын. Бүгүн көрдүңөрбү? Кайра тирилдиңер. Мен сага уада кылдым эле, бирок силерди алдап койдум. Туурабы дейт экен. Бирок мен силерди мажбурлаганга менде андай күч жок болчу дейт. Мен силерди просто мындай дават кылдым эле, силер кабыл кылдыңар дейт. Эми бүгүн силер менди айыптабагыла. Мени жемелебегиле. Кылган жаман иштериңерди мага көңтөрүп таштап койбогула. Мен силерди болгону эле, сунуштадым эле, кабыл кылдыңар. Чакырдым эле, макул болдуңар. Бирок мен силерди мажбур кылдырткан эмесмин күнөөнү дейт. Силер өзүңөр кылып алып туруп бүгүн кыямат күнү келип мага жүктөбөгүлө дейт. Луму анфусакум вала талумуни. Силер мени маламат кылбагыла. Мени жемелебегиле. Мени жаман көрбөгүлө. Өзүңөр жаман ишти кылып алып туруп мени жамандайсың. Менин ишим ушул. Сунуштаймын, чакырамын. Жаман нерсе күнөөлөрдү кооз кылып көрсөтөмүн. Тандоо силерден. Алла Таала акылды силерге берген.
Бейиш силер үчүн, дозок силер үчүн. Ошон үчүн айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Куну ибадаллах ихвана." О тугандар, Алла Тааланын бир туган кулдары болгула дейт. Алланын бир туган кулдары болойлу. Иннамал муъминуна ихва. Имандуулардын бардыгы бир туган. Фа аслиху байна ахавайкум. Эки мусулман бир тугандын ортосуна келишпестик болсо, дароо элдештирип койгула. Мамилесин оңдоп койгула. Бири-бирин кучактатырып койгула. Бири-бирин катташтырып койгула. Мына мусулмандын кыла турган иши элдештирүү, уруштуруу эмес. Чагымчылык деп коет. Кабырдын азабынын көпчүлүгү заарадан сактаганбагандыктан, экинчиси чагымчылыктан. Эки мусулманды уруштуруу, эки кошунаны уруштуруу, эки бир туганды уруштуруу, аялы менен күйөөсүн уруштуруу, ким ушундайларга от сала турган болсо, Алланын каргышы болсун. Периштелердин каргышы болсун, махлуктардын каргышы болсун ошондойго. Булар дин бузарлар. Ошон үчүн эч качан эки мусулмандын ортосуна от салбаңыз. Чагымчылык кылбаңыз. Чагымчылыктын күнөөсү чоң экен. Кабырдын азабынын көпчүлүгү чагымчылыктан. Ошончуктан тили менен сүйлөгөндө этияттаңыз. Ар бир сөзүңүзгө кыямат күнү жооп бересиз. Ар бир сөзүңүз жазылат, кыямат күнү таразага тартылат. Анын эсебин Алла өзү алат. Тилди Алла берди деп эле сүйлөй бербеңиз. Эң көп сизге зыян келтире турган, сизди дозокко түртө турган бул тил. Тилди сактаңыз, бардык денеңиз сак болот. Тилди сактаңыз, диниңиз сак болот. Тилди сактаңыз, дозоктон сак болосуз. Сүйлөгөндө, ошонто алымдар айтат, тилди култап койгула, жаап койгула, такыр сөз чыгарбагыла, он чыкпагыла. Качан силерге зарыл иш болсо, ошондо гана сүйлөңүз. Зарыл иш чыгып калды. Эмне кыласыз? Ошону гана сүйлөңүз. Пайдасыз ишти сүйлөбөңүз. Башка сөз сүйлөбөңүз. Өзгөчө. Иманга зыян келтире турган, Алланын тагдырына шек келтире турган. Анткени ар бир сөздөн же Алла разы болот, же Алла наразы болот. Ар бир сөздөн. Сахихайнда келет, Абу Хурайра радıyallahu анху айтат: "Иннал абд ла ятакалламу би калима мин ридванилlah ла юлqi лаха балан. Ярфахуллаху биха даражат." Бенде бир сөз сүйлөйт. Алла разы болгон сөздү сүйлөйт. Ага көңүл деле, маани деле бербейт, этибар деле бербейт. Бирок Алла разы болгон сөздү сүйлөйт. Ошол жакшы Алла разы болгон сөз аркылуу Алла аны бейишкере киргизип койбостон, киргизип туруп даражаларга берип көтөрүп коет экен да. Демек, урматтуу мусулман бир туган, таут соодагерлер, дыйканчылар, аталар, агалар, достор, инилер, сүйлөгөндө бир ойлонуп сүйлөбөйлүбү? Алла разы болобу же жокпу деген суроону берип туруп сүйлөйлү. Мен ушу сөзүмдөн Алла разы болобу же жокпу? Алла разы болсо сүйлөңүз. Алла разы болгон сөздү сүйлөңүз. Жакшы сөз садака. Калиматун таййиба садака. Пайгамбарыбыз айткан, жакшы сөз садаканын соогун аласыз. 10 жакшы сөз сүйлөңүз, 10 садаканын сөзү, садаканын соогу. 100 жакшы сөз сүйлөдүңүз, 100 садаканын соогун аласыз. Алла разы болот, 100 жолу разы болот сизден. Ар бир сөзүңүздөн разы болот. Демек, сүйлөгөндө биз ойлонуп сүйлөйлү. Эң жакшы сөз айтайынбы кайсы сөз? Afzalul a'malul lisan tilawatul Kur'an. Tilderdin amalının en abzeli Kur'an oku ekan. Kur'an okusanız bu en abzel söz uşul. Tilinizden Kur'an çıksın. Kur'an'dan ayatı çıksın. Elhamdülillahi Rabbil alemin degen söz çıksın. Ar-Rahmanir-Rahim degen söz çıksın. Allahu ahad, Allahu samad degen söz çıksın. Kur'an afzalul amal. Zikir çıkarınız. Tilinizden Subhanallah çıksın. Elhamdülillah çıksın. Nur çıksın. Dünyanı nurlay turgan, kabırdı nurlay turgan, ahiretті nurlay turgan, jer men asmanды tarazasını toltura turgan. Elhamdülillah çıksın.
Allahu Akbar çıksın. La ilahe illallah çıksın. Bolbosa musulmandarga assalamu aleykum çıksın. Жақсы сөздер çıksın. Көңіл айту çıksın. Peygamberimiz aytadi: "İnnel abd la yetekallamu bi kelime min sakhatillah." Bende bir söz söyleydi, Allah narazı olgan söz. Allah narazı olgan sözü söyleydi de çağımçılık. Misal, je jalgançı, je jala, je uşak, je tekeverlik sözü, je görü albastıq sözü. Qanday olsa tilden Allah narazı olgan sözü çıktı da. İnnel abd la yetekallamu bi kelime min sakhatillah. Allah narazı olgan söz çıktı. La yulqi laha balan. Ağa ançadla көңіл бұрған емес болчу. Ne olsa şu olsun diye öyle aytıp koydu da. Emin oldu. Yahvi biha fi cehennem. Oşun men dozokka kulap çöp dedi. Demek her bir söz manili. Oy hurmatlı cemaat. Her bir söz manili. Жақсы söz dağı, jaman söz dağı. Sizin paydanızga, je ziyanınızga. Oşonduktan tuğandar, gelinizler. Çağımçılıktan toktop Udayımdan korkoylu. Al muslim ahul muslim. Musulman musulmanga bir tuğan. La yazlimuhu. Musulman musulmanga zulümdü kılbaytken. Men qarаңыз, meçitke geldik. Bir söz duğaylı, ömür boyu qarmanaylı. Bir söz duğaylı, uşunu üyübüzde, göçöde, bazarda, saparda koldanaylı. Peygamberimiz aytkan musulman musulmanga bir tuğan degen. Özbek, Kazak, Tacik dep bölbeyt İslamda. Urularga bölbeyt İslamda. Anı jönü tanış üçünle. Ha, qaysı uluttansız? Men Kırgızmın. Qaysı urudansız? İçkilik urusынан. 30 ul urusынан. Qaysı urudansın? Naymanmın. Jana başka. Bu tanıganга эле gerseygenge emes. Kıyınsınganга emes. Maktanganга emes. Adam balası Allah'ın aldığında ulutu menen, urusu menen bağlanbayt. Çırayı menen, baylığı menen bağlanbayt. Küçü menen bağlanbayt. Allah'ın aldığında günöden saktangan takvalığı menen bağlanır. İnne akramakum indallahi atqakum. Sizlerden en hurmatlılar, en sıylılar Allah'ın aldığında en takvalar. Al kul olsun, meli lölü olsun, meli çıgan olsun, iman keltirip, жақсы amal kılıp, jaşosundan aramdı kuvup çıkan bolsa, aramdan saklanıp yaşagan bolsa, Allah'dan korkup yaşagan bolsa, anın darajası büyük. Abu Cahil qaysı urudan, Abu Lahab qaysı urudan, Kurayş, Araplardan Memmin degen urusundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tuğanları. Jayları kayakta, dozokta. Bilal radıyallahu anhu kul bolçu, kapkara, Habaşi bolçu, Etiyopya. Anın jayı kayakta, beyişti. Seyyiduna Bilal radıyallahu anhu, bizden mırzavız, bizden gözge basarımız, Bilal Allah razı olsun. Kayakta, beyişti. İslam dini öngö karabayt, tilge karabayt, ulutqa karabayt. Bul ulut, uru jönele biri-birimizi tanış üçün, madaniyatımızı biliş üçün, ata tegin biliş üçün. Ya eyyuhannas, inna halaknakum min zekarna unsa ve cealnakum şu'uba ve kabaile li ta'arafu. İnne akramakum indallahi atqakum. Ey adamlar, bizlerdi barınardı bir atadan, bir eneden, bir erkekten, bir ayaldan jarattık deydi. Barınardı. Bir ata kim? Adam aleyhisselam. Bir ene kim? Hava enemiz. Oba enemiz. Bardık dünyadaki hazır 8 milyar, 7 milyardın tegeregindeki adamdın bardığı atası bir. Biz Amerikalıklar menen, Yaponyalıklar menen, Afrikalıklar menen, Koreistler menen, Oruslar menen atavuz bir. Enelerimiz bir. Bir atadan, bir eneden Allah aytat: "Ve cealnakum şu'uba ve kabaila." Sizlerdi bir ata bir eneden jaratıp her türlü ulutqa, elge, uruğa bölüp koyduk. Li ta'arafu. Bir-biringерди tanıp, madaniyatыңарды, tilingерди, жашоо тиричилиңерди, urp adatыңарды, kada saltыңарды bilip yaşaş üçün ele. Tuğandar,
Мынакей жараткан Алла субханаху ва тааля бизди сизди каяка чакырып атат. Пайгамбарыбыз айтты, мусулманга бир тууган ла язлимуху, зулумду кылбайт. Сиз зулумду кылбаңыз. Мусулман бир тууган, мечиттен уккан сөзүңүз кулагыңызга аркылуу жүрөгүңүзгө отурсун. Менин дагы жүрөгүмө, сиздин дагы жүрөгүңүзгө отурсун. Болду. Биз ушу күнгө чейин зулумду кылган болсок, Алладан тооба кылайлы. Зулумдук деген бирөөнүн акысына, бирөөнүн жанына, бирөөнүн малына кирүүнү айтат. Бирөөнүн жанына зулумду кылбаңыз, бир канын төкпөңүз, бирөөнү урбаңыз, бирөөнүн мал мүлкүнө зулумду кылбаңыз. Нахак акчасын алып албаңыз, алдап албаңыз, тартып албаңыз, уурдап албаңыз. Бирөөнүн мал мүлкү сизге буйрубайт. Арам акча, адал жол менен алсаңыз мейли. Сода сатык мененби, көңүлү мененби, белекпи, хадиябы, зекетпи, үшүрбү, мейли. Бирок арам жол менен албаңыз. Алдап албаңыз, тартып албаңыз, уурдап албаңыз. Алла көрүп турат, периште көрүп турат. Зулумду кылбаңыз. Мусулманга зулумду кылбайт. Абирине зулумду кылбаңыз. Намызына зулумду кылбаңыз. Адамдардын алдында кордобоңуз. Аны ушактабаңыз, аны маскарлабаңыз, кемсинтпеңиз, шылдыңдабаңыз. Я юхалладина аману ла ясхар каумун мин каум. Эч бир коом башка коомду, эч бир эл башка элди маскарлабасын. Вала яхдулуху. Мусулманга бир тууган жардамын таштабайт, аны кордобойт. Мусулманды кордобойт. Вала яхкираху. Мусулманды акарат кылбайт. Жардам учурунда жардамын таштабайт мусулман. Ал-муслим ахул муслим ла язлиму. Вала якзибуху. Бир риваятта келет, мусулманды алдабайт дейт. Вала яхдулуху. Жардам учурунда жардамын таштабайт. Вала яхкираху. Аны акарат кылып, кемсинтип, басмырлап, андай кылбайт. Ат-тақва ха хуна деп пайгамбарыбыз көкүрөгүнө көрсөттү. Тақва тилде эмес экен. Бу тақвалыктын баяны. Тақва жүрөктө экен. Тақванын китеби бул. Ал тақва эмес. Тақванын китеби бар. Тақванын плакаты бар. Тақванын неси бар? Сөзү бар. Бирок тақванын өзү бар. Тақванын өзү жүрөктө болот. Жүрөктөгү Алладан коркуунун атын тақва дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ва юширу иля садрихи 3 маррат 3 жол көрсөтүп, ат-тақва ха-хуна, ат-тақва ха-хуна, ат-тақва ха-хуна деп 3 жол көрсөтүп айтты. Тақва бул жерде, тақва бул жерде, тақва бул жерде. Демек мен жүрөгүмдү сиз көрүп турасызбы? Жок. Сиздин жүрөгүңүздү мен көрүп турамбы? Жок. Демек жүрөгүндө тақва, жүрөгү бизге көрүнбөгөндөн кийин аны акарат кылганга акыңыз жок деген сөз. Бихасби имриин минаш-шар аяхкира ахахул муслим. Адамдын жамандыгына ушул жетиштүү бир мусулман бир тууганын акарат кылганы. Сиз жакшы адамсызбы? Сиз жакшы адамсызбы? Жакшы адаммын. Алла разы болсун, машалла. Бирок бир адам жаман деп айтканыбызга жетиштүү экен. Башка иштерди тимеле койсун. Мусулманды акарат кылганы ушу жамандыгына жетиштүү экен, ушу болду. Ким кайсы мусулман бир мусулманды акарат кылса, тилдесе, сөксө, басмырласа, кемсинтсе, ошонун жамандыгына ушу жетиштүү экен. Аллахым баарыбызды сактасын. Аллахым баарыбызды сактасын. Куллу муслим алал муслим харамун дамуху ва малуху ва ирдуху. Ар бир мусулман экинчи мусулманга арам, 3 нерсеси арам. Сиздин айылыңызда жашайбы, башка айылда жашайбы? Сиздин райондабы, башка район, сиздин область, башка область, сиздин улутуңуз, уруңуз же башка улут, башка урудан айырмасы жок. Мусулман болсо эле болду. Мусулманга каны арам, малы арам, авири, аброю арам, 3 нерсеси арам. Демек мусулманды кан төгүү, мушташуу, Кудай сактасын, бычак көтөрүү, өлтүрүү, бунун бардыгы арам. Жаны арам болду. Малы арам кандай? Мал мүлкү арам. Бирөөнүн кою сизге арам. Бирөөнүн тоогу сизге арам.
аны жыга чаппаңыз, аны урдап албаңыз. Бирөөнүн бир нерсесин албаңыз. Бирөөнүн абийири арам, аброю арам. Аны кемсинтүү арам болуп эсептелет тугандар. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "El-mu'minul qavi hayrun ve ahab ilallahi minel mu'minid zayıf ve fi kullin hayr." Күчтүү момун адам алсыз момунга караганда Аллага сүйкүмдүүрөөк жана жакшыраак дейт. Мусулман күчтүү болуш керек экен. Ой мусулмандар. Мусулман күчтүү болуш керек экен. Эркектери дагы, аялдары дагы, соодагерлери дагы, кембагалдары дагы, дыйканчылары дагы, бардыгы, карыларды, жаштары дагы. Мусулман кандай болуш керек экен? Күчтүү болуш керек экен. Күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Аллага сүйкүмдүүрөөк, жакшыраак, хайрун ва ахаббу илаллах дейт. Кайсы денеси жагынан дагы, руханий жагынан дагы. Мусулман руханий жагынан күчтүү болсун. Денеси жагынан дагы. Ачуусун жутканда күчтүү болсун. Пайгамбарыбыз айтты, күчтүү деген ким? Жерге бир чапкан ал күчтүү эмес. Ачуусу келген учурда ачуусун жуткан ушул күчтүү деди. Палван ким экен? Палван ачуусу келген учурда ачуусун жута алган. Ачуусун чыгарганга күчү жетет. Өчүн алганга күчү жетет. Бирок Алла үчүн ачуусун жутуп койду. Алла үчүн ачуусун жутуп койду, ушул күчтүү экен туган. Демек мусулман адам берешендүүлүктө да күчтүү, кечиримдүүлүктө дагы күчтүү. Мусулман адам намазда дагы күчтүү. Мусулман адам зикир дуада дагы күчтүү. Мусулман адам багымдат намазга келгенде күчтүү, куптан намазга келгенде күчтүү. Мусулман адам иш кылганда да күчтүү. Жалкоолуктан пайгамбарыбыз пана тилеген. Жалкоолуктан пана тилеген. Gün сайын саарылап кечинде пайгамбарыбыз: "Я Алла, жалкоолуктан мени сакта, алсыздыктан, ажиздыктан мени сакта" деп пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Аллахума инни ауду бика минал аджзи вал касали. Ошон үчүн иншалла бизде пана тилеп, мусулман адам сергек болуш керек. Мусулман адам ойго болуш керек. Мусулман адам акылдуу болуш керек. Мусулман адам таза болуш керек. Мусулман адам күчтүү болуш керек. Мусулман адам ынтымактуу болуш керек. Биз буга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду: "Ва фи куллин хайр." Экөөндө тең деле жакшылык бар. Алсыз мусулманда деле жакшылык, күчтүү мусулманда деле жакшылык бар. Бирок күчтүү мусулман жакшыраак. Ихриз ала ма янфаук вастаин билла ва ла та'жиз. Охо, тугандар, бүткүл ааламга мээрим болуп, ырайымдуулугун чачып келген пайгамбардан осуят кабыл алып коюңуз. Кабыл алып коюңуз. Сизге пайда бересиз турган нерсеге ачкөз болуңуз. Ихрис ала ма янфау. Дүйнөңүзгө, ахиретиңизге эмне пайда келтирсе, динден өткөн пайда келтире турган нерсе жок. Демек динге ачкөз болуңуз. Дүйнөгө ачкөз эмес, динге ачкөз болуңуз. Качан биз динге ачкөз болсок, ана дин бизге пайда берет. Караңыз, бирөөгө кийим кийгизүү пайда, урсагын тойгозуу пайда, дары дармегин алып берүү пайда. Хайрун нас ма янфаун нас. Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайда көп жеткирүүчүсү. Бирөөгө жеткирип атасыз пайда. Бирок сиз карап туруңуз, бул убактынча пайда да. Көңүл буруңуздар тугандар. Эки пайда бар. Убактынча пайда бар, түбөлүктүү пайда бар. Пайда канчага бөлүнөт экен? Экиге бөлүнөт. Убактынча пайда, экинчисичи? Бул жакта карагыла. Экинчиси түбөлүктүү пайда. Убактынча пайда ушул. Азыр курсагыңыз тойгозуп койсо, курсак ачканга чейин пайда да. Кийим кийгизип койсо, жыртылганга чейин пайда да. Bir жерден алып туруп сизди ошко чейин жеткизсе, ошого чейин пайда. Бул убактынча пайда, бул деле пайда. Буга сооп берилет. Бирок бир болот түбөлүктүү пайда. Бирөөгө намаз үйрөтүп койдуңуз, бул түбөлүктүү пайда. Бирөөгө орозону үйрөтүп койдуңуз, түбөлүктүү пайда.
Бирөөгө Кур'ан үйрөтүп койдуңуз, бирөөгө зикир үйрөтүп койдуңуз, бирөөгө сүннөт үйрөтүп койдуңуз. Бул түбөлүктүү пайда. Бул түбөлүктүү курсагын тойгозот. Түбөлүктүү кийим алып берет Алла Тааладан, бейиштин кийимин. Сиз ушундай пайданы көздөңүз. Түбөлүктүү кийим кийгизиңиз. Түбөлүктүү курсагын тойгозгондун кажетин ойлоңуз. Туура жолго салыңыз. Пайгамбарыбыз айтат: "Эхрис ала ма янфаук." Сизге эмне пайда болсо, ошого ачкөз болуңуз. Динден өткөн бизге пайдалуу нерсе жок. Демек, динге сиз ачкөз болуңуз. Динди карманганга, динди үйрөнгөнгө, динди тутунганга, динди таркатканга мал жаныңызды сарптаңыз. Ушуга ачкөз болуңуз. Вастаин билла, Алладан жардам сураңыз. Кимден жардам сураңыз? Алладан жардам сураңыз. Вала та'жиз. Алсырабаңыз. Өзүңүздү алсыз албаңыз. Күчтүү алыңыз. Ва ин асабака мин шей фала тaqul law anni fa'altu kada fa'altu kana kada wa kada walakin qul qaddarallah wa ma sha'a fa'al. Allahu akbar. Караңыз, бизге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашоонун алтын эрежесин үйрөтүп атат. Эй мусулмандар, адам баласынын башына жакшылык дагы келет, жамандык дагы келет. Жакшылык, жамандык ээрчип келип турат. Дайыма эле жакшылык боло бербейт. Кээде жамандык дагы келет. Дайыма эле туугандар жамандык боло бербейт. Жакшылык дагы келип турат. Жакшылык менен жамандык ээрчишип келип турат. Кезек менен келип турат. Ошондо бизге алтын эреже үйрөтүп атат пайгамбарыбыз. Мындай дейт: эгерде сизге бир нерсе жетип калса, бир кыйынчылык жетип калса, сиз айтпаңыз: мен ушундай кылганда мындай болот эле да, мындай болот эле да. Шайтанга эшик ачасыз. Шайтанга жол ачасыз. Бизде көбүнчө урп адатта бүгүнкү жашоо тиричилигибизде ушундай. Кап ушу тамакты жеп чыкканда авария болбойт эле да. Багымдатты окуп чыкканда авария болбойт эле да. Же болбосо бүгүн түнү уктап эле чыкканда шашпай эле. Же мындай болгондо, мындай болбогондо мындай болот эле да. Ушу кече мен сүт менен дарбызды чогуу жеп койгон экенмин, ушундай болду да. Жебей койгондо мындай болот эле да. Ушуну пайгамбарыбыз айтып атат: кимге бир нерсе жетип калса жагымсыз, анда айтпасын. Мындай кылганымда мындай болот эле деп. Ошондо айтса, шайтанга эшик ачат деди. Не деп айтыш керек экен? Каддаралла ма шаа фаал. Ушинтип айтыш керек экен. Алла тагдырда не деп жазса ошол болду. Эмне кааласа ошондой болду. Бүтүрүң. Эшикти жабың, болду. Москвага барбаганда мындай болот эле. Москвага барбаганда мындай болот эле. Менин сөзүмдү укканда мындай болот эле. Жок. Андай болбойт эле, Алла каалагандай болот эле. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыз бул жерде бизге алтын эреже айтты. Сиз колуңуздан келишинче, күчүңүздүн барышынча, акылыңызды, билимиңизди, тажрыйбаңызды иштетип, аракет кылың. Андан кийин эмне болгон Алладан деп билиң. Бүттү. Анан эчтекени кылбай эле отуруп эле, Алладан деп отуруп, мындай болбойт. Алма пуш, озума түш, андай болбойт. Кичине аракет кыласыз. Себепти ыктыяр кыласыз. Себепти тандайсыз. Бирок себепке таянбайсыз. Түшүнүп алыңыз. Себепти тандайсыз, бирок себепке таянбайсыз. Мына. Биздин иман ушул, ислам ушул, таухид ушул, якин ушул. Себепти тандайбыз, себепке таянбайбыз. Аллага таянабыз. Алла Таала себепти ыктыяр кылганга буйрук берди. Ошон үчүн буйрукту аткарып тандайбыз. Жана өзүнө таянганга буйрук берди. Ошон үчүн Аллага таянабыз. Төөнү байлап таваккул кыл дейт. Кур'анда Мариям энебиздин толготу келип калганда, өзүнчө бир жайга чыкты дагы Иса пайгамбар да. Мариям энебизди төрөдү, Иса пайгамбарды төрөдү. Иса пайгамбар төрөгөндө жанында курманын дарагы турат эле. Мариям деди Алла Таала. Курманын дарагын силки деди. Силкигенде свежий курмалар түштү. Кыш мезгилинде курма албай турган учур болчу. Алымдар айтышат, Алла Таала Мариям энебизге
даракты силкитпей эле жөн эле курманы түшүрүп берип койсо деле болот эле. Кудурети жетет эле. Эмне үчүн даракты силкидеди? Себепти ыктыяр кыл дегендин мааниси. Себебин ыктыяр кылып, биягын биз өзүбүз беребиз деп атат. Тууган. Кичине себепти ыктыяр кылып кое бергиле, калган берекесин Алладан күтө бергиле. Бирок себепти ыктыяр кылууда себепке кирип кетип, кайра чыкпай калбайлы да. Дүндөөгө кирип кетип, арканы карабай, намаздагы каза, динибизди сатып башка неме болор экен. Ушулар көп. Мен демек туугандар, биз алтын эрежени бүгүнкү ушу сабагыбыз ушул болсун. Көрө албастыкты токтотойлу. Душмандыкты токтотойлу. Бир тууган болуп жашайлы. Бүгүн сабагыбыз ушул болсун тууган. Чагымчылык кылбайлы, бөлүнүп жарылбайлы. Бүгүн сабагыбыз ушул болсун тууган. Денебиз да күчтүү болсун, рухубуз да күчтүү болсун. Мамилебиз, ыйманыбыз, ынтымагыбыз күчтүү болсун. Алсырабайлы, Алладан жардам сурайлы. Сабагыбыз ушул болсун. Акылыбызды, тажрыйбабызды, билимибиздин бардыгын сарптап, Алладан болот деп Аллага таянайлы. Эмне болгон болсо, мындай кылса тигиндей болот эле деген сөздү талак берейли. Анын эшигин жабайлы. Шайтанга эшик ачпайлы. Ошон үчүн иншалла бүгүнкү биздин сабагыбыз ушул. Жараткан Аллах субхана ва таала товфик берсин.